Салам достор. Бүгүн биздин сүйлөгөн сөздөрүбүз жөнүндө, деги эле сүйлөмдөрүбүз жөнүндө жана биздин оозубуздан кандай сөздөр чыгат жана ал сөздөр бизге кандайча таасир этет ушул жөнүндө сүйлөшсөк. Бир окуяны эстеп кеттим. Бир адам, бир жаш кыз турмушка чыккысы келип жүрөт, бирок өмүрлүк жарын таба албай жүргөн болот. Анан психологко кайрылып калат да, ал сурайт: "Мен сиз айткан тапшырманын баарын аткардым. Бирок эмнегедир мен турмушка чыгайын деген максатым ишке ашпай атат, бирок мен ишенем, дагы баардык жакшы нерселер алдыда", деп сөзүн жыйынтыктайт. Анда кыракы психолог, өзүнүн ишин жакшы билген адам, кесипкөй психолог: токтосоңуз, сиз акыркы сөзүңүздү кандай дедиңиз дегенде ойлоно калып, "Баардык жакшы нерселер алдыда" дедим дегенде, мына кептин баары сиздин турмушка чыга албай жатканыңыздын бирден бир негизги себеби эмес, бирок бирден бир себеби сиздин ушул сөздөрүңүздө жатат. Дегенде кандайча деп суроо бергенде, ооба, биз үмүттөнүп, биз жакшы нерседен күтүп жашашыбыз керек, жакшы нерсени, бирок сиздин бул сөзүңүз сиздин келечегиңизди, мындайча айтканда, келечегиңизге кадимкидей бөгөт коюп жатат. Кандайча? Анткени бул жакшы сөздөр го. Ооба, биздин кээ бир жакшы сөздөрүбүз дагы керек болсо бизди чектеп коет экен да. Мисалы, ал кандай сөздөр? Бирөө мына мен айтып кеткен: буюрса баардык жакшы нерселер алдыда. Эмне үчүн? Ооба, алдыда. Бирок ал ошо алдыда деген нерсе качан деген суроо туулат да. Биз дайыма бүгүн эртең дей берсек, биз ал нерсеге жетпейбиз, анткени күндө эртең боло берет. Эгер биз алдыда дей берсек, анда ал нерсе да аткарылбайт. Анда алдыда деп жатып, ал кыз керек болсо турмушка чыкпай өмүрүн өткөрүп жибериши мүмкүн. Анан алды демек биз буга чейинки видеолордо айтып келебиз, негизи максат койгондо сөзсүз түрдө смарт максат болуш керек. Смарт максаттын убактысы чектелет, конкреттүү болот деп. Биз сүйлөп жатканда дагы көбүрөөк, мисалы, эмнеге болбосун, ушул жарым жылдын ичинде мен буюрса эң мыкты адамга жолугам, ушул жарым жылдын ичинде мен турмушка чыгам деп айтсак, билесиңерби, бизде деле кыргыздарда айтып калат да: "Сенин сөзүң дайыма Кудайдын кулагында" деп. Бүгүн эле бир окуя окуп калдым. Эки кадимкидей эле Анара, Жанара деген аялдар жашап жүргөн болот, бирок Жанаранын турмушу абдан оор. Жанаранын күйөөсү ичет, балдары тартипсиз чыгат, бир күнү тамагына акча жетсе, бир күнү жетпейт. Кыскасы, дайыма кыйынчылыктын үстүндө эле. Ал эми Анараныкы тескерисинче ошондон эле карама каршы күйөөсү мыкты адам, балдары тартиптүү, жетишкен жашоодо жашайт. Анан ошентип жүрүп, баягы тилекке каршы Жанара өтүп кетет да, Кудайдын алдына барганда арызданат дейт. "Эмне үчүн сен мага Анарага бергендей жакшы нерселерди берген жоксуң, Кудай?" дегенде, баягы Кудай жооп берет: "Анткени сенин сөзүңөн менин милдетим адамдын оозунан чыккан сөздөрдү аткарып берүү, эгер менин эркиме туура келсе. Бирок сенин оозуңан менин балдарым талаада калгыр, менин балдарым жыргатпайт, адам деле болбойт, менин күйөөмдүн башы иштебейт, кыскасы күйөөңө да нааразы болчусуң, өзүңдү да акылсыз эсептечүсүң, берген тамакка ыраазы болбой, эчтеке жок, ушинтип эле бош дасторкондун үстүндө отурасың. Кыскасы, өзүңдүн оозуңан чыккан сөздөр аткарылды. Ал эми Анара болгон нерсеге ыраазы болуп, буюрса мындан да сонун болот, буюрса менин балдарым келечеги кең болот, алар мыкты адамдар болуп чыгат, мен ушундай жолдошума ыраазымын, бул адам мени бактылуу кылып келатат жана келечекте дагы бактылуу кылат" деген сөздөрдү мен угуп жаттым. Ал нерселерди мен аткарбай коюуга мүмкүн эмес, анткени мен жакшы адамдын оозунан чыккан жакшы сөздөрдү аткаруучумун деп жооп берет. Ошондо Жанара өкүнөт, Жанарага кеч болуп калган, бирок бул кандайдыр бир деңгээлде бизге мораль, бизге сабак. Биз оозубуздан чыккан ар бир сөз үчүн жооп беребиз. Оозубуздан чыккан ар бир сөз бул материалдашат. Же болбосо дагы бизде бир мындай сүйлөм бар да: "Эй, сен деген буюрса чет өлкөгө барып келбейсиңби?" десе, "Койчу, эми мен каякта карыдым, каяктагы чет өлкө? Жок дегенде эле мына могу Кыргызстандын баткенин көрүп келейинчи, же болбосо Казарманды көрүп келейинчи, эң алыс жерлерди мисал кылып атам." Жок, азырынча билесиздер, буну менен биз чектеп коюп атабыз өзүбүздү. Керек болсо 90го чык, Кудай өмүр берсе. Эмнеге? Ден соолук болсо
эмнеге саякаттаганга болбосун ошол сөзүбүздү биз жакшы позитивдүү сөзгө алмаштырышыбыз керек. Азырынча ооба мен азырынча саякаттай элекмин, бирок буюрса 1 жылдын ичинде же болбосо смарт максаттагы деле 2 жылдын ичинде мен Дубайга барып келем, же Турцияга барып келем, же ушул эле Россияны көрүп келем, Кудай буюрса деп сүйлөсөк, ишенип коюңуз, бул нерсе сөзсүз түрдө ишке ашат. Биз эмнени өзүбүзгө, биз жакшы сөз бар экен, биз өзүбүз психологиялык жактан эмнеге даяр болсок, ошол нерсе жашообузда аткарылат. Мисалы, эмне кыласың алды, сен эми Lexus айдабайсыңбы десе, койчой, ошо Lexus'ка отургандан зарканам айланайын, ага отуруп алып тегерегимдеги ачка адамдарды көрүп мен өзүмдү ыңгай сезем дешибиз мүмкүн да. Бирок ооба кандайдыр бир деңгээлде биздин абийирибизде өзүбүздөн ылдый жашаган адамдарды көргөндө өзүбүздү күнөөлөө сезимдери бар да. Бирок мен ойлоп турам да, бул жашоодо баарыбызга эле бирдей кулак мурун, бирдей ден соолук, бирдей ырыскы берилет экен. Бирок кеп биз ошону кандай колдонуп жатабыз. Кудай айтат экен, баарына бирдей күн тийгизем, баарына бирдей ырыскы чачам. Бирок адамдын өзүндө проблема. Ошону туура колдонуп жатабы же ошону туура эмес колдонуп чачып салдыбы? Бул дүйнөдө ар кандай адамдардын бар экенине сиз күнөөлүү эмессиз, бирок сиз кайдыгер карап турбайсыз, жардам бересиз. Бирок эгер сиз мисалы ошо Lexus'ту айдагандан өзүңүздү ыңгайсыз сезип атсаңыз, анда сиздин жашооңузда, бул мисал катары айтып атам, эч кандай Lexus болбойт. Анткени сиз даяр эмессиз. Же болбосо айымдар, огойчу айланайын ошончо миңдик кийимди, мен тияка барып эле арзанын кийип алам. Эгер жашооңузда бул нерсеге мүмкүнчүлүк болуп атса, балдарыңыз алып бергенге мүмкүнчүлүгү болуп атса, эмнеге баш тартасыз деген суроо да. Эгер ошончолук эле абийириңиз соттоп атса, бирөөгө спонсор, демөөрчү болуңуз, кайрымдуулук иштерин кылыңыз. Ага сизге эч ким тыюу салган жок. Бирок өзүңүзгө дагы бул жашоодон туура рахат алууга, бул жашоодо өзүңүзгө жол берүүгө эмнеге болбосун деген суроо туулат да. Ошондуктан деги эле өзүн өстүргүсү келген адам, деги эле бул жашоодо ийгиликке жеткиси келген адам, мен ойлойм, ал кылмыш кылбаса, анын кылган нерселери башка адамдарга мындай зыянын алып келбесе, анда биз туура эле баратабыз. Анда сиз өзүңүздү дагы бир жолу суранам, чектебеңиз. Сиз өзүңүздү ушунчалык улам, керек болсо планканы көтөрүңүз. Мен буга жеттим, эми буга жетем. Буга жеттим, эми дагы мындайраак болом. Деңиз дагы ушул нерсе менен коомго пайда алып келиңиз. Ушул нерсе менен адамдарга өз пайдаңызды тийгизиңиз, жакшылык кылыңыз. Сизди эч ким кармаган жок. Тек гана мен сизден суранарым, өзүңүздү эч качан чектебеңиз.